иштин баарынын башы финал болгон күнүнүн 2 күнүнөн кийин башталды. Именно Абдыбекова ошол күнү бизди жанагы съемкаларды организовать эткен. Финал болду. Эми дагы кандай пландарыңыз бар деди. Мен билбейм дедим. Десем, сиздики начар жактарыңыз деле көп. Сиз деген финалга чыкканыңыз үчүн кандайдыр бир вознагражденияларды болобу же болбойбу деди. Мен айттым, билбейм. Аны ким чечет деп сурадым. Сурасам, Асыл Апасова деп айттым. Анан мен айттым, билбейм, мен ойлонуштуруп көрөйүн деп. Ошону менен ал 2 күндөн кийин кайра жолуктук. Жок, эртеси жолуктук. Это каких числах мен айтам. Это финалдан кийин 3 күндөн кийин эле башталган. Жолугуп туруп, мен жанымда Шамшум деген кафе бар Сабилал. Ошол жерден жолугатсам өзү болбой койду. Жок, буяктан болбойт деп. Тибетекага барып, ошо бир платный кабинасына отуруп сүйлөшкөндө мага $30 000 деп айтты.